Сен жүрөгүңдүн мерездигинен жана катуулугунан кыйналып жатасыңбы? Сен көп кайгылардан, көп жумуштардан жана ибадаттагы кетирген кемчиликтериңден кутула албай жатасыңбы? Сен Аллахка көбүрөөк жакын болууну каалап, бирок ага жетпей жатасыңбы? Эгерде сен ушул көйгөйлөрдөн кутула албай жаткан болсоң, анда сен бул ибадатка кош көңүл караба. Этикаф. Этикаф бул жүрөктүн башка нерселер менен алектенүүсүн азайткан жана Аллах Таалага жүздөнүүдөн тоскон нерселерди азайтууга себеп болгон өтө бир чоң мүмкүнчүлүк. Этикафта адам өз нафсисине убакытты туура пайдаланууну, көп ибадат кылууну жана кээ бир жаман адаттарды таштоону үйрөтөт. Мисалы көп тамактанууну, көп уктоону жана көп сүйлөөнү. Мусулман адам этикафтын сообуна жетүү үчүн ал этикафта Аллахты зикир кылуу, намаз окуу, Куран окуу жана башка ушул сыяктуу ибадаттар менен алек болуусу зарыл. Ошондой эле пайдасы жок зарыл эмес жана убакытты текке кетирген жана адамды ибадат кылуудан алаксыткан бардык нерселерден алыс болуу. Чындыгында этикаф бул мусулман адам Аллах Таалага көбүрөөк жакындай турган жер. Аллах Таала кудси хадисте айтат: "Эгерде пенде мага бир карыш жакындаса, анда мен ага бир чыканак жакындайм. Ал эми ал мага бир чыканак жакындаса, анда мен ага бир кулач жакындайм. Ал эми ал мага карай басса, анда мен аны көздөй чуркайм."